37 уктуруу. Акушердик гинекология кафедрасынын башчысы профессор Кейлин. Нерв оорулары кафедрасынын башчысы профессор Бейлин эле. Бул эки еврей илим жагынан кадр даярдадыбы, жокпу эсимде жок. Саламаттык сактоодо эмгектери зор. Профессор Френкель Георгий Львович патофизиология кафедрасынын жетекчиси болуп көп жыл иштеди. Сүйлөгөнү өтө кыйын, адамгерчиликтүү, чыгаан билимдүү илимпоз адам эле. Бир доктор, 30 кандидат даярдаган. Эмгегин республикада баалап, мамлекеттик сыйлык берген, академияда мүчө корреспондент эле. Патофизиология, физиология боюнча кыргыз кадрларын даярдоого негиз түзүп кеткен. Менин эсимде, хирургияда менен чогуу иштешчү чечен Алиев Шарахуддинов, Аралбаев Турар, ушул экөө тең Френкелдин жетекчилиги аркылуу докторлук диссертация жактаган. Алиев өзүнүн туулган жерине кетип, ошол жактан кайтыш болду деп уктук. Аралбаев азыр пенсияда. Бир эсимде калганы, институттагы окумуштуулар кеңешиндеги илим боюнча талаш болуп кетти. Френкелден жаштар илимий даражаларын тез-тез эле коргой баштады. Эксперимент катарында иттин денесин туш тарабынан, мурдунан, колунан, ичинен, капталынан кайнак суу же ток менен күйгүзсө, күйгөндөн кийин шок болот. Ошонун тегерегинде бирөө диссертация жазып коргойт. Максим Ефимович Фридман ыр жаза койчу. Ошол ырга келтирип, Френкелге какшык тамаша катарында сүйлөдү эле. Френкел ыза болуп, экөө айтышып кетишти. Кийинки кеңеште Френкел 20 китеп көтөрүп келиптир. Кафедрага тизип коюп, ортосуна мойнун, башын чыгарып алып, Фридманга далилдеп берип атат. Бул эки еврей бири-бири менен таарынышып, сүйлөшпөй калды го деп ойлогонбуз. 3 айдан кийин Максим Ефимович ооруп калды. Мен күн-түн жанымда жатып укол жасап турдум. Бир күнү түнкүсүн саат 8-де Френкел, Шаган, Лехман, Конторович кирип келип турат. Максим Ефимовичти көргөнү келишиптир. Ал жайын сурап, бир аз отуруп кетишти. Кетип атып Френкел: "Мамбет, жакшылап кара шебиңди" деп тапшырма бергендей болду. Мен: "Жакшы эле карап атам" дедим. Кеткенден кийин Максим Ефимовичке: "Максим Ефимович, мен баягы кеңештен кийин Френкел менен сүйлөшпөй калат го дедим эле" десем, Максим Ефимович: "Андайлар боло берет, таарынчы жок" деди. Ушул жерден эсиме келе калды. Мен Максим Ефимович менен 30 жылдай бирге иштешип, бири-бирибизди беш колдой билип калдык эле. Ушул күнгө чейин менин хирургдарыма айтып келатам. Ушул еврейлерден үйрөнсөк, булардын эң артыкчылыгы өлсө дагы бири-бирин жамандаганын уккан жокмун. Кимиси болбосун начарлады деле болот го? Жок. Ошону мактап атып, алдыга жылдырып алып чыгышат. Мисалы, Акунбаев кайтыш болгондон кийин ордуна киши табылбай конкурс жарыяланды. Конкурска катышууга профессор Червинский деген да арыз бериптир. Кай жактан экени эсимде жок. Максим Ефимовичтикине тез-тез келчү элем. Келсем эле Червинскийди мактайт. Абдан таланттуу илимпоз, сонун хирург деп. Бир күнү сурап калдым: "Максим Ефимович, Червинскийдин өзүн сиз тааныйсызбы?" деп. "Жок" дейт. Мен: "Анда эмне үчүн мактап атасыз?" десем, "Кагазга жазылган маалыматтарына карап" дейт. Бир топ күндөн кийин шебимди кармайын деп: "Максим Ефимович, Червинский дегенди издеп, эч бир китептен таппай койдум" десем, "Жаман издегенсиң" деп жооп берди. А биздеги бирөө тааныган, билген эле бирөөнү сурасынчы, билип туруп эле ал начар, алкаш деп же башка кемчилигин айтып калабыз. Мына ушул үчүн көп жерлерден жыла албай жүрөбүз. Бул чындык. Профессор Тилис Авраам Юльевич, профессор физиология кафедрасынын башчысы эле. Мен андан окуган жокмун. Бул еврей көп жыл ушунчалык чын дили менен сонун иштеди. Көп жыл декан болуп да иштеди. Илим жагынан биздин кадрларга
чоң жардам көрсөттү. Илимдин 8 докторун, 37 кандидатын даярдаган эле. Алардын арасында профессор Алымкулов Добулбек бар. Ал республиканын илимине эмгек сиңирген ишмер деген наамга жетти. Тилисти мен өтө жакшы көрүп сыйлачу элем. Өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, билимдүү адам эле. Авраам Юлиевич менен ар түрдүү тамашаларды тең туштардай сүйлөшчү элек. Тамашаны өтө жакшы көтөрчү. Кээде мен катуураак кетип калганда айтканы: "Мамбет, ты хулиган" деп койчу эле. Профессор Лехман Михаил Наумович акушерчилик кафедрасынын башчысы болчу. Бул кишиден окуган жокмун. Кийин чогуу иштешип калдым. Максим Ефимович менен мамилеси жакшы эле. Өтө созулган, сылык, өзүнүн ишин жакшы билген сонун киши. Эсимде, бир күнү мени консультацияга чакырып калды. Кош бойлуу аялдын баласын операция жасап алышыптыр. 6-7 күн өтүп кетиптир. Ал акыбалы өтө начар. Операция жасаган жерине таңу салып жатып карасам, Лехман, Надя Нигматуллина, төрөт үйүнүн башчысы Таникеев, дагы бир топ врачтар катышып турат. Ириңдеп, ажырап, ичегинин тешиктери көрүнүп, бок согу менен чыгып турат. Операция убагында ичегисин кошо тигип салышыптыр. Ошол тиккен жерлер тешилип, ичине ириң толуп, перитонит болуп кетиптир. Мен оозу бош жаным кийим жасаса дагы көзү жок, сокур жасаптыр деп ачуу менен айтып жибердим. Эч кимиси үн чыккан жок. Таңы жасап чыккандан кийин Лехмандын кабинетине келдик. Михаил Наумов: "Мамбет, сен айткан көзү жок сокур мына бул" деп Таникеевди көрсөттү. Бул Таникеевдин кетирген катачылыгы. Анан Михаил Наумов: "Мамбет, кандай жазсаң өзүң бил. Муну Таникеевди көрсөтүп өлтүрөсүңбү? Эмне кылсаң өзүң бил" деди. Таникеев бизден улуу. Институтту мурун бүткөн. Саламаттык сактоо министрлигинде кадрлар бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Нургазиева министр убагында орусча тың сүйлөгөн, шыпылдаган немеле. Биз бүткөндө бизди киши катарында саначу эмес. Кийин кутуруп, 3 баласы менен аялын кетирип, Надя Нигматуллинаны алган. Ошондо мансопкор экенин байкадым эле. Акушер-гинекологдор деле бир чети хирургтар. Ошондо көрдүм, Таникеевдин тилинен башка врачтыгын начар экенин. Ал убакта орусча ким тың сүйлөсө, ошол акылдуу, ишмер эле. Иш үстүнө келгенде тилинен башка эчтекеси жок экени көрүнүп калчу. Дагы эскертем. Хирургияны тил менен эч качан жасай албай турганын унутпаш керек. Профессор Канторович жин оорулар кафедрасынын башчысы эле. Канторович зор адам болчу. Өзүнүн ишин жакшы билчү. Кыргыздардан кадрлар даярдоо жагы эсимде жок. Эсимде калганы азыркы жиндилер жайы, аймагы бүт ушул кишинин эмгеги. Өзү киришип атып, ушундай чоң территорияны алып, имараттарды, бөлүмдөрдү салдырган Канторович эле. Профессор Рашкован психологиялык химия кафедрасынын башчысы эле. Бою кыска, толук, көзү баканын көзүндөй. Бойдок. Би жашаган жатакананын бир кичине бөлмөсүндө жашачу. Бул еврейдин артыкчылыгы лекцияны баштаарында тым-тырс болмойнча күтүп, көзү менен эле кадала тиктеп, колу менен жаңдап, анан лекциясын баштачу. Мен ушул предметтин маанисин, медицинага канчалык кереги бар экенин ушул күнгө чейин түшүнө албайм. Экзамен убагында артыкчылыгы билетти көрсөтпөйт. Столдун алдынан бирди сууруп берип, сүйлөө жок. Колу менен жаңдап көрсөтөт. Тияка отур деп. Жооп берип атканда бир ооз ачпайт. Жакшы билбесең, эчтеке айтпай, билетти алып, кайра бир билет берип, кээде 3 билетке чейин берип, жооп болбосо унчукпай кетирип жиберчү. Жатаканада жатабыз. Армиядан келген, эсимде. Соломка деген бир колунун 4 бармагы жок, колу мутугуй студент бар. Ошол 3 жолу Рашковандан кулап келди.
абдан капа болуп, орусча Рашкованды сөгүп атат. Бир күнү керебетте жатты эле ыргып тура калды. Таптым Рашковандын тилин деп. Бир жаман бычагыбыз бар болчу, сабы жок. Ал жерине чүпөрөк оролгон. Ошону алды. Керзебей өтүгүнүн кончуна салды да кетти, экзаменди өткөзөм деп. Биз чочудук. Бул акмактанып бычак алып кетти. Бир бале болбогой эле деп. Бир аздан кийин ыр сайып күлүп кирип келди. Өткөздүм деп. Кантип деп сурап калдык. Билет алып, алдына келип жооп берерде, карандашымдын учун сындырып, кончумдагы жаман бычакты сууруп чыгып уштай баштадым эле. Рашковандын көзү андан чоң ачыла түшүп, зачетуңду бер деди. Бере салсам, сурабай туруп 3 коюп берди деп сүйүнүп келгени эсимде. Кийинки жылы угуп калдык. Бизден кийинки студенттер аларды да кыйнап жататса керек. Түнкүсүн келатканда аңдып туруп, мүшөк кийгизип ызалап кеткенин. Ошондон кийин кетип жоголду окшойт. Жогоруда мен атап кеткен бизди окутуп, билим берген мугалимдер негизинен еврей улутундагы адамдар. Булардын республикада жасаган эмгеги, айрыкча адамдын ден соолугун сактоодо, жаштарды, медиа институттун студенттерин тарбиялоодо, билим берүүдө, кыргыз кадрларын илимге тартууда эмгектери өтө зор десем жаңылышпайм. Ушул окумуштуу профессор еврейлер бардыгы кафедранын башчылары. Илим жагын негизинен ушулар түптөп кеткен. Мисалы, терапиядан профессор Вольский, академик, социалистик эмгектин баатыры Мирракимов Саидти жана көптөгөн терапевттерди даярдады. Ошонун аркасы менен Мирракимов өзүнчө терапевттердин мектебин ачып, жүздөгөн кандидат, докторлорду даярдап кетти. Профессор Шаган, академик Кудаяров жана башка көптөгөн балдар адистерин даярдаган. Кудаяров дагы өзүнчө педиатрлардын мектебин түзө алды. Профессор Тилис, профессор Алымкуловду жана башка көптөгөн кадрларды кандидат, доктор кылып даярдап чыкты. Физиология, патофизиология боюнча өзүнчө мектепти түзгөн. Даярдаган профессор Алымкулов республикада курортология институтун көкөлөткөн көптөгөн кадрларды даярдаган. Профессор Словин, Конради деген окумуштуулар академик Данияровду, профессор Исабаеваны даярдаган. Кийин өкө тең физиология илиминин көптөгөн доктор, кандидаттарын даярдаган. Экөө тең таланттуу, уюштургуч жана көрүнүктүү илимпоздордон болгон. Башка профессор еврейлердин деле эмгеги өтө зор. Профессор Фридман Максим Ефимовичти жогоруда айтып кеттим. Өзүмдүн мугалимим, жетекчим болгон деп. Булардын эмгегин, бизге жасап кеткен жакшылыгын биз эч качан унутпашыбыз керек. Айрыкча бизден кийинки муундарга айтарым, сабак окуткан мугалимди эч качан унутпаш керек. Керек болсо, кез-кез ыгы келгенде аты жөнүн айтып, жасап кеткен ишин эскере жүрсөк, түзүк эле болор эле. Ошон үчүн мен жаштарга, врачтарга ар дайым айтып, эскертип келатам. Эсиңде болсун. Сен эч кимдин жардамы, мугалим жок, асмандан даяр түшө калган жоксуң, деп. Болот. Кээде арабыздан көрүнө калат. Даражага, даңкка жеткенде баарын унутуп, киши менен сүйлөшкүсү келбей чалкайгандар. Мындай сорттогу адамдарга мен врач катарында диагноз коер элем. Алардын ден соолугу начар. Уялбай эле невропатологдорго көрүнүп коюшса жаман болбойт эле. Өкүнүчтүү жери, мындай оорулуу адамдар оорулуумун деп эч качан врачтарга кайрылбайт. Эми институтту бүткөндөн кийин Максим Ефимович негизги мугалимим дебедимби? Калгандары профессор Эгембердиев, Нигматуллин, доцент Студентцова, Круглова, ассистент Артамонова, хирургия бөлүмүнүн башчысы Пухова, ассистент Бадалова, ассистент Янович. Мына ушулардын баары негедир биринчи күндөн тартып көп жылга чейин менин артымдан түшүп жамандап, ар кандай ушак, жаманатты кылчу сөз таратып, чагымчылыкты уюштуруп, эмне дегендерди жасабады.
Мунун баарын жогоруда жазып кетпедимби? Мен өзүмдүн кемчилигимди, үнөөмдү билем. Орус тилин начар билгендиктен жазганда ушул күнгө чейин таза, катасыз жаза албайм. Мунун дагы себебин кайталап кетейин. Ар жагымда запас билимим жок. Айтпадымбы? Институтка келгиче орусча да, нет деген эки сөздү билчү эмес элем деп. Экинчи кемчилигим оройлугум. Ким болбосун, ошол замат бетке айтып туруп калмай. Мунун азабын жакшы эле тарттым. Грубый, некультурный, невоспитанный деген аттарым бар эле. Бул кыялым өзүмдүн тубаса кыялым болсо керек. Тарбиядан дейт го. Кайдагы тарбия? Мен ушул күнгө чейин тарбия дегенди түшүнбөйм. Себеби мен өзүм тарбия көргөн жок. Эн атам билими жок. Момун адамдар эле. Кетейчилик шорго батырды. Ачка өлгөн атсак дагы атам Кудай берет дегенден башканы билчү эмес. 4-чү курсту бүтүрүп каникулга барганда атам сурап атпайбы? Деги кайда жүрөсүң? Эмне кылып жүрөсүң деп. Анан кайдагы тарбия? Мен ушул күнгө чейин чоң эле билимдүү, турмушу өтө жакшы кишилердин балдарын көрүп, угуп, билип жүрөм. Тарбия болсо, ушулардын балдарынын көпчүлүгү бардык жагынан начар. Кана тарбия. Ошол эле убакта нечен бир таланттуу, ишмер балдарды билем. 34 жыл кафедраны башкардым. Ар түрдүү студенттерди көрдүм. Кудай Таала берген акыл эси болсо, өзү озунуп алдыга чыгат экен. Туулгандан Кудай Таалам ар кимге ар кандай мүнөз, кыял берет да. Аны жасалма түрдө оңдоого болбойт экен. Көп эле акылдуу кишилер мага кеңеш берди. Сен Мамбет өз мүнөзүңдү оңдо деп. Аракет кылдым. Жок. Болбойт экен. Маркум менин мугалимим профессор Максим Ефимович кийин мен чоңоюп, ата баладай ачык сүйлөшүп калдык эле. Бир нече жолу арман өңдөнтүп, минтип айтып калчу. Мамбет, ушу менде сенин мүнөзүңдүн 50% болсо, а менин мүнөзүмдүн 50% сенде болсо, кандай сонун болор эле, деп. Кийин түшүнгөндө Максим Ефимовичтин сенин мүнөзүң мага жагат. Өзүңдүн ушул темирдей болгон мүнөзүң менен баарын жеңдиң. Азыр мени кубанткан окуучум, хирург болдуң, деп кубаттай сүйлөгөнү да эсте. Мен ушул 60 жыл бир кесипте хирург болуп иштеп жүрүп, Мамбет жалкоо, ишке кечигип келет, келбей калат, операцияны билбейт, жаман жасайт деген дооматты бирөөнүн да уккан жокмун. 60 жыл ичинде кызматка 1 мүнөт кечигип, же себепсиз кызматка чыкпай калган эмесмин. Мени тааныгандар жакшы билишет. Ишке эмес, башка жыйналыш болобу, конокко болобу, кечигип көргөн жан эмесмин. Хирургияны билбейт, операцияны жаман жасайт, билбейт десе макулмун. Андай кемчиликтеримди таап, көзүм айтса, өзүм да акмак болбосом билем го. Рас эле менде ушундай кемчиликтер бар деп. Жок. Таба алышкан жок. Ар дайым айтып калам. Мени колдогон өзүмчө Кудайым болсо керек. Хирургтук жолум, ишим биринчи күндөн тартып оңуна салып түз кетти. Мен ушул Кудай Таалама ыраазымын. Кээ бир турмушта ичи тар, көрө албас, куучилен немелердин менин артыман түшкөнү эле көп нервти алып, адамдын оюна келбеген шанташтарды жасады. Өзүң тазалыгыңа көзүң жетсе, булар канча аракет кылса дагы эч натыйжа чыкпасына, куржалак, ара жолдо кала берерине ишенип кой. Азыр оппозиция деген жаңы сөз чыкпадыбы? Бул илгери эле болгон экен. Анда мындай аталчу эмес. Чыккынчы, душман, орой, кызыл кулак, митам деп дагы бир топ сөздөрдү айтып чыгышчу.
Менин эсимде, бала чагымда жоготом, түрмөгө салам десе, жаңкы аңдыган адам ошол кишинин көлөчүнө же ээринин желдигин астына Сталиндин сүрөтүн тыга коюп карматып түрмөгө салган. Менин дагы жогорку айткан оппозицияларым директорго арыз жаздырып, кийин эс тартканда, азыркы турмуш көрсөтүп атпайбы? Көрсө, оппозиция деген керек экен. Ошондо менин артымдан күн түн дебей аңдып, жаманчылык издеп, анан андайлардын аңдыганын билип туруп, сен дагы күн түн дебей ойлонот экенсиң. Көрсө, бул адамды ойлонтот экен. Кайра күч кубат, ар намыс берет экен. Ушуларга жеңдирбеш үчүн жок жерден жаманатка конбойн деп, мээси бар адам ойлонуп, аракет кылат экен. Баскан турганыңды, сүйлөгөнүңдү, жасаган ишиңдин алды артын, капталын карап, сак болуп калат экенсиң. Карабайын десең, тиг адамдар каратат экен. Мен азыр ушул адамдарга ыраазы болуп кетем. Мени чыңдаган, таптаган ушулар болгон экен. Мурун көп түшүнүгүм жокто көпкө чейин капа болуп, таарынып эле жүрчүмүн. Тагдырыма, Кудайыма ыраазымын. Көп жылдан бери башымда азыр ошол өткөн нерселерди ойлоп, талдап, өзүм таң калам, баа берем. Кантип аман калып, ушул даражага жеттим деп. Көп жерлерден жеңгеним үчүн ошондо эле баатыр экенмин. Өзүмдү өзүм мактап алайын. Тамаша. Керегеташ айылынан чыккан урматтаган адамдар. Керегеташ же Кыдыр акенин айылында ушул күндө 2300 адам жашайт. Керегеташ Караколдон ары 14 километр жайгашкан. Биздин айылдан чыккан көрүнүктүү, эл журтка эмгек сиңген, артына из калтырып кеткен жердештерибизди ар дайым эскерип жүрүшүбүз зарыл. Бул кийинки муундар үчүн чоң сабак. Кыдыр аке жөнүндө. Кыдыр аке 1926 жылы 80ден ашып кайткан экен. Көл өрөөнүндө 6 аке болсо, ошонун эң кичүүсү Кыдыр аке болгон. Бул 6 акени Ысык көл эл эмес, бүт кыргыз эли, айрыкча мурунку муундар ушул күнгө чейин эскерип, ар биринин өз өрөөнүндө жакшынакай эстелик коюп, унутулбай эскерип келатышат. Эмне үчүн? Бул акелер илгери илим билим жокто өзүлөрүнүн тубаса, тунук, Кудай таалам берген таланты менен элди чогултуп, ынтымакка алып келип, чыр чатагы жок башкарып келген акелер. Билген мурункулардын айтымына караганда, бул адамдар өтө калыс, адамгерчилиги башкача, эл менен сүйлөшө алган, алардын тилин билген укмуш адамдар болгон. Булардын бир топ өзүнө ишенимдүү иш билген жардамчылар болгон. Мына ушулар чатакташпай, мушташпай, азыркыдай арызданышпай, баарын угуп көрүп, тигилердин айткандарын аягында акелер калыстык менен жакшы жагына чечип койчу экен. Кыдыр акеден кийин алар ажылдашпай, бүт бойдон баш ийип макул болчу экен. Мына ушул акелердин акылдуулугу жана калыстыгы менен кыргыз элин түптөп, ынтымакка алып келип, ушул күнгө жеткендин бир себеби деп ойлойм да, ишенем. Кыдыр аке жөнүндө бир-эки мисал. Илгери бул киши Петроградка барып, орус падышасынын чакыруусу боюнча падышага кезигип, сүйлөшүп, чин алып келген экен. Кийин 1916 жылдагы үркүндүн алдында падыша орус аскери кыргыздардан ар бир айылдан каалоосу боюнча анча-мынча эле аскер сурайт.
Ошондо Кыдыр эке аттуу баштуу, өрөөндүн сакалдууларын чогултуп аскерге берели дейт. Калгандары макул болбойт. Ошондо Кыдыр эке көздүү адам экен. Тигилерге буларга теңелбейли. Булар менен дос ынтымакта бололу. Буларды көрүп келдим дейт. Салыштырып, аттын кашкасы биз болсок, калган денесиндеги жүн булар экен десе, аксакалдар макул болбой, текеске качкандын негизги себеби ушул болгон экен. Теге каршы болгон аксакалдардын түшүнүгү жоктугунан, текеске качып барып келгиче нечен деген жоготууларга туш келбеди. Кыдыр экенин сөзүн угуп, анча мынча аз эле дейт. Аскерге берип койгондо мынча жоготуу, азап көрүү болбойт эле деп ушул күнгө чейин айтууда. Ошон үчүн бул адамдын акылдуулугун орустар билип абдан сыйлашчу экен. Кыдыр эке каза болгондо Ак Суудагы орустар бүт өкүрүп келишкен дейт. Экинчи мисал 1926 жылы кайтыш болуптур дебедикпи? Мен 1927 жылы төрөлүп атпаймынбы? Кыдыр эке жөнүндө санжырачылар, кээ бир журналисттер бир топ эле жазышты. Кыдыр экенин батасы Мамбетке тийип, ушул даражага жетти деп ырас эле айтышат. Эне атам айтып калчу эле. Кыдыр эке бир жактан жанымда бир топ кишилер менен атчан келатса керек. Мен эне атам жаш убагында өтө кедей, жаман алачыгыбыз бар эле. Кыдыр эке келип кайрылып калыптыр. Эне атам жармалып, алдынан чыгып, энем акеге сунган экен. Аке ичип атып, энемдин боюнда бар экенин байкап калып, ичип бүткөндө, балам, аман эсен көз жарып ал. Балаң аман болсун, ден соолугу бекем болсун. Силерди баккан азаматтардан болсун, деп бата берген экен. Кийин мага жазгандар, мага келген журналисттер баары ушуну угуп алышып менден сурайт. Сага Кыдыр экенин батасы тийип, ушундай болгон турбайсыңбы? Деп. Мен мүмкүн дейм. Кыдыр эке көп эле кишиге бата берсе керек. Ошонун ичинен мен түзүгүрөөк чыгып калган үчүн айтылып жатат го. Мен өзүм ушул күнгө чейин батага ишенем. Батанын көпчүлүгү туура келип, аткарылып калат. Ошон үчүн кайда жүрбөйүн, ата баланын, Кыдыр экенин арбагы колдой жүр дейм. Эми тескери бата. Кийинчерээк Манас атаны көп колдонуп, абдан көп мамиле жасай баштадык. Кээ бир адамдар элди, үй бүлөсүн, өрөөндү, республиканы жататкан, бир тыйын жакшылыгы жок. Ушуларга эч кимдин алы жетпейт. Каргыш булар үчүн тескери таасир эткенин көрүп жүрөм. Көп эле уктум. Манастын арбагы урсун, Кудай урсун, Кудай жеткизсин деп. Урбай эле, өсүп өнүп, кызматтан кызматка көтөрүлүп, жыргап жүргөндөр бар. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.